Assalamu alaikum, урматтуу достор, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз дагы Hyundai Genesis G80 автоунаасын кеңири обзор кылып, сиздерге түшүндүрүүнү улантмакчыбыз. Алдыңыздарда көрүп турган ак светтеги Hyundai Genesis 2019 жылкы автоунаа. Андыктан кеңирирээк отуруп, шашпастан акырына чейин көрүңүздөр. Бул кандай унаа экенин биз сиздерге кеңирирээк түшүндүрүп айтып бермекчибиз. Андыктан достор, алдыңыздарга көрүп турган 2019 жылкы Hyundai Genesis 2.2 дизель мотору. 197 аттын күчү бар. Бул машина аябай чоң, представительский класс бул. Мунун машинанын узундугу 4 метр 99 сантиметр. Эндүүлүгү болсо 1 метр 85 сантиметр. Машинанын жерден бийиктиги болсо 1 метр 48 сантиметр. Жерден бийиктигин айта турган болсок, дорожный просвет орусчасы 13,5 сантиметрди көргөзөт. Андыктан достор, бул арка тарабынан көрүнүшү, аркасында 4 патронник датчиги жана камера задний видасы бар. Аркасынан көрүнгөндө бул аябай эле башкача машина. Бул негизи эле Hyundai'дан башкачаланып турат. Уну көргөн адам Hyundai'дын марка Hyundai экенин мындай алыстан бир карап тааныбайт. Бул Genesis деген өзүнчө бир марка окшойт деп ойлоп калышат. Андыктан мен сиздерге достор бир сыйра бул машинанын сырткы келбети менен тааныштырдым. Андыктан азыр биз сиздерди ички салону менен кеңирээк тааныштырууну уланталы. Мен сиздерге ошондой эле бул дөңгөлөктүн размерин дагы айта кетейин. 245 45 18 размердеги дөңгөлөк. Алды жагынан көрүнүшү, алдында көрө атасыздар. Фаралары дагы бир өзгөчө. Ходовой огни деп орусча айтканда, мына күндүзгү жагып жүрүп аткан чырактары дагы диодовый. Противотуманный фаралары дагы ушундай диодовый. Достор, негизи эле бул Hyundai акыркы убактарда бул Европанын, европейский, японский, германский машиналардын артынан кууп эле келатат. Жакында бир жакын күндөрү бул алардан да ашып кетебиз деген максат коюп жакшы машиналар чыгара башташкан. Көрө атасыздар, повторитель поворотник дагы бар. 5 ключевой доступ, достор. Бисмилла деп эшигин ачалы. Обшивкалары под дерево. Бул эки режимде память сиденья, полный электропакет, электрозеркало, складывание. Көрө атасыздар. Бул жагына көңүлүңүздөрдү бурсак, бунун даже мындай клёнкалары дагы чечиле элек. Электрический сиденья, көрө атасыздар, бардыгы электрический. Бул сиденьялары көрө атасыздар, кожаный, жумшак, аябай сон. Жылы болсо сиздерге көрсөтө кетейин, 2019 жылкы. Машинанын чыкканына 1 жыл гана болгон. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен сиздерге кеңирирээк отуруп тааныштырайын. Подушка безопасности бар, круиз контроль жана шит приборун караңыздар, 16229 км эле жүрүп тур, араң. Азыр эшиктин температурасы 11 градусты көрсөтүп турат. Достор, негизи бул дизель автоунаасы аябай экономичный. Бул машина шаар ичинде 9 литр расход кылат, трассада болсо бул 7 литр расход кылат. Антон достор, старт кнопка, монитор 15 сантиметр, DVD, MP3 монитор. Көрө атасыздар, бул жагында көңүл бурсаңыздар, классический чоң аябай орто ченинде жайгашкан панелдин саат. Ортосунда көрө атасыздар, Genesis деген сааттын ичинде жазуусу бар. Двухзонный климат контроль. Мындай болгон бирилок ачкычы бар. Бул өзгөчө, бул күлүштүн башы дагы чыгат. Мен сиздерге азыр чыгарып көргөзөйүн. Бул жеринде кнопкасы бар. Кнопкасын басып. Достор, бул кокустан багажниңиз култанып калып ачылбай аткан болсо, бул ушул ключ менен дагы ачсаңыз болот. Эми бул жагына көңүлүңүздөрдү бура турган болсок, бул 8 ступенечный автомат коробка. Робот көрө атасыздар мына. Бул жерде эч кандай бир тормозду тээп эле мындай кылып койсоңуз деле дыйга түшпөт, алдыга жана заднийга. Если парковка кыла турган болсоңуз, буну басып эле койсоңуз, өзү парковка болуп калат.
Антон достор, көңіліңіздерді бұрсақ, бұл панель торпедасы аябай чоң, Пандерова. Бұл жағында болса мындай электрический приводта USB-ге выход, жана өзүнчө бір кичинекей бір телефон койгуч болсо бардачок экен. Бұл жағында дагы ушундай подстаканниктер. Бұл жағына көңүл бура турган болсок достор, подогрев сиденья, вентиляция сиденья, обдув менен, подогрев руль, жана бул парковкада жардам бере турган датчиктери, бул айланасындагы камерасы, жана бул пассажир отура турган жагында дагы ушундай подогрев сиденья, вентиляция сиденья, обдув менен бар. Андыктан достор, бул жагын көрүп атасыздар, өзүнчө эле бир аябай башкача, аябай кооз. Бул депутатский машина десем, өткөндө күлдүңүздөр эле, депутаттар эле мине берип, биз да минели деп. Азыр мен сиздерге эшигин ачып көргөзөйүн. Арка жагындагы, аркасынан караганда дагы аябай кенен, артында дагы көрүп атасыздар, мына клёнкалары даже сыйрыла элек. Я бисмилла, аркасына отура турган болсо, аркасы аябай кенен экен. Көрүп атасыздар, жарым метр эле эместе калып калат алдында. Бул арка тарабынан көрүнүшү. Бул жагына көңүлүңүздөрдү бура турган болсок, бул арка тарабынын дагы подогрев сиденьясы, жана аркасынан отуруп эле мультимедианы башкарсаңыздар болот. Жана ошондой эле мына сиденьяны алдыга жылдыра турган болсоңуз, бул жерин басып отурбастан эле бул жерден эле алдыңкы сиденьяны башкарып койсоңуз болот. Көрдүңүзбү? Подогрев сиденьясы, арканкы сиденьяларда дагы подогревтери бар. Бул жагында карасаңыздар, мына даже клёнкалары чечиле элек. Бул аябай жаңы машина экен. 16 миң эле жүргөн. Бул жагы чуңкур подлокотниктин астында бардачогу бар экен. Дан достор, мен сиздерге көргөзөйүн. Кожаларында эч кандай трещина, жыртылган же башка нерселер жок болгону, бир аз гана кир болуп калыптыр. Жууп тазалап койсо, бул жап-жаңы машина болмокчу. Мен сиздерге азыр бул машинанын наркы тарабынан дагы мен сиздерге көргөзө кетейин. Бул машина азыр жүрүп турат, көрүп атасыздар. Эч кандай сыртка катуу деле үнү угулбайт. Бул тарабынан караңыздар, бардыгында ушундай заводской эмблемалары менен клёнкалары чечиле элек салафанда. Подлокотниктери азыр көтөрө турган болсок, муну ортого дагы бир киши отурса дагы болот. Мындай кылып көтөрүп койсо болсо, 3 киши отурса болот. Көбүнчөсү мындай машиналарда 2 киши жүргөнү ыңгайлуу. Мына жагын көрүңүздөр, костюмдарды чечип, бул жака илип койсоңуз болот. Бул жагында өзүнчө бир вешилка иле турган илгичи бар экен. Негизи эле бул машина ошол представитель класс болгондуктан баардык нерсе каралган. Көрдүңүздөр, бул пассажир жактагы сиденьядагы электрический. Бунун дагы мындай клемкалары сыйрыла эле экен. Көрүп атасыздар, сиденьяларында дагы салафандары менен бул жагына дагы мындай салафан төшөп коюптур. Көрдүңүздөр, баардыгы заводской пленкада. Андыктан достор, мен сиздерди бул жагынан да отуруп кеңири сиздерге көргөзүп таныштырайын. Плафону бул өдөңкү тарабында жана ошондой эле очки сала турган өзүнчө кичинекей бир бардачогу бар экен. Ушундай достор, мен сиздерге азыр капотун ачып, капоту менен дагы мотордун астын ичин дагы көргөзөйүн. Көрдүңүздөр, китепчелери бар. Бардыгы жакшы, бардыгы жайында. Мына достор, азыр сиздерге капотун ачып, бул кандай мотор турганын сиздерге жакындан көргөзөлү. Көрдүңүздөр, кадимкиле CRDI, бул 2.2 дизель, 4 поршун, 16 клапандуу турбированный двигатель турат. Ол жагында көрүп атасыздар, бул турбонаддув менен. Негизи бул корейский 2.2 дизель движоктун азыр айтып өттүм, 197 лошадиный сил депчи, аттын күчү бар. 100 километрге 100гө чыгыш үчүн 9 секундта гана жетиштүү болот.
9 секундада 100-гө көтөрүлөт. Ушундай достор, мен сиздерге азыр бунун багаждын чоңдугун көргөзөйүн. Сиздерге азыр капотун жаптык, сиздерге мотор жагын көрсөттүк. Дөңгөлөктөрү болсо өзүнүн штатный заводской дөңгөлөктөрү, размерлери болсо 18. Өзүнүн жазгы дөңгөлөктөрүндө. Бул жагын баса турган болсок, бул бензобак, андан кийин багажында ачып көргөзөлү. Бул жагы кадимкиде биздин солярка куюлат, дизельный топливо. Аркасында багажы болсо аябай кенен экен. Багажы аябай чоң, багажын ачсак. Багажындагы көрүп атасыздар, бул салафандары чечиле элек экен. Салафандары дагы чечиле элек. Бул жагынан кармап жаба турган өзүнүн ручкасы бар экен. Ушундай достор, G80 менден суранып аттыңыздар эле. Кимде ким G80 алам дей турган болсо, эч качан өкүнүп калбайт. Себеби дегенде биз бул машинаны азыр айдап көрдүк. Азыр сиздер менен чогуу дагы айдап көрөбүз. Азыр жаман жолдор менен айдап көрөбүз. Себеби дегенде мунун шумоизоляциясын жана мунун жаман жолдордо ходовойлору кандай экенин сиздер менен чогуу текшеребиз. Жана бул экранда расходный топливону дагы көрсөтүп турган сиздерге мен чагылдырмакчымын. Андыктан достор, биздин каналдан алыстабастан биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр машинанын ичинде отуруп, бир аз сиздерге жаман жолдор менен айдап көргөзмөкчүбүз. Я бисмиллахиррахманиррахим. Отурайлы дагы, эменди тагып, сиздерге бир аз жаман жолдор менен айдап машинаны көрсөтөйлү. Бул аябай негизи аябай сонун машина экен. Аябай кенен, эч кандай яманы сезбейт экенсиң. Бул жаман жолдор менен айдаганда Кыргызстандын баягы жаман жолдоруна деле эч бир катуу айдай жүргөн болсоң дагы эч кандай бир билинбейт экен бул чоң машинада, тем более жаңы машинада. Көрүп атасыздар, алдыдагы яма, эч кандай сырттагы звуктар угулган жок. Шумоизоляциясы дагы аябай жакшы, аябай сонун экен. Мунун тем более жаңы машина болгондуктан амортизаторлордун иштештери, мунун жүрүштөрү, өзүнүн жолдо алып жүрүштөрү аябай сонун экен. Негизи буга чейин биздин көпчүлүк достор бизден Camry суранып, Camry жакшы, Lexus тартып кой, Lexus жакшы дегендер, Genesis айдап көрсөңүздөр билесиздер кандай машина экенин. Тем более 2019-жылкы бул последний модель, эми 20-жылдар эми чыга баштайт. Бул аябай сонун машина. Негизи көрдүңүздөр, жолдор жаман. Бул бир жөнөкөй бир машинада болгондо тарак-турак болуп кетиш керек эле. Негизи эч кандай бизге сырттагы звуктар эч кандай угулган жок. Андыктан достор, биз кыскача сиздер менен баягы тест драйвды токтотуп туруп сиздерге калган жагын айтып түшүндүрүп бермекчибиз. Мына урматтуу достор, жаман жолдор менен айдап бир сыйра бир аз болсо дагы сиздер менен чогуу келдик. Эч кандай сырттагы звуктар угулбастан машинанын өзүн алып жүрүшү аябай жакшы экен. Мага аябай жакты өзгөчө. Эми баягы рулда отурган адам сезет. Баягы шопурлар өзүңөр жакшы түшүнөсүңөр кандай машина экенин. Бул представительский класс болгондуктан аябай кенен, аябай чоң, өзүң эле бир президенттин шопуру катары элестетип эткесин. Ушундай достор, баардыгы нерсе тамаша болсун. Ар бирибизге ушундай машинаны алып айдашка насип эткен болсун. Андыктан бунун баасын айтпай калган болсом, башында унутуп, мен сиздерге баасын айта кетейин. Мунун Кореядагы баасы азыр сиздердин колуңуздарга тие турган баасы $19,5 миң. $3,600 растаможкасы, $2,000 Бишкекке чейин доставкасы болот. Общий алып көргөндө достор, $25 миң 2019-жылкы 16 миң жүргөн Genesis G80 автоунаасын аласыздар. Анда эмесе достор, кимде ким ушундай жаңы машина алып болгусу келген болсо, анда кайрылыңыздар, биз сиздерге жеткирип беребиз. Бизди көпчүлүк учурда сурап калышат, акча маселесин кандай кылабыз, сиздер менен кандай договорсуздур. Биз фирма менен иштейбиз. Фирма менен баардыгы официально договор менен акчаңыздарды берсеңиздер, биз сиздерге машинаны жеткирип бермекчибиз. Андыктан достор, кимде ким биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, биздин каналга катталып,
биздин Instagram баракчабызга, Telegram группабызга дагы каттала кетишти унутпагыла достор. Андыктан биз видеону чозбостон аяктайлы дагы, сиздер менен коштошойлу. Алдыда дагы буюрса көпкө видеолор тарттырабыз. Көңүл буруп акырына чейин көргөн досторго баарыңыздарга менден чоң ыраазычылык жана рахмат айтмакчымын. Ассаламу алейкум.